Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр. 4-июнь 2020 жыл сиздер үчүн Mercedes-Benz Gigant жана Sprinter унааларын көрөбүз. Жүк ташуучу унаалар дагы өзүнчө бир катар экен. Сиздерге четинен көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бул Гиганттын сатуучусу ичинде отурат, бирок тынчын бузбай эле турайын, уктап аткан экен. 814-95-жылы чыгарылган номер телефондорго чалып баасын билип алсаңыздар болот. Андан кийинкиси сатуучусу бар экен жанында. Биз сүйлөшүп көрөлү. 92-жылы чыгарылган экен. Бул унаны да мурунку чыгарылышта көрсөткөнбүз. Сатуучусу жок экен. Спринтерди көрөлүчү. Assalamu алейкум. Көрсөк болобу? Баасын билели, канча деп атасыз? 600 деп атасыз. Тидай мотор экен, простой мотор. Бул жагында да спальнин жасап өздөштүрүп балыр жогун коюп коюптур. Номер телефондорун көрөлү. 412 дизель 98-жылы чыгарылган. 2.9 объем. Номер телефондорго чалып байланышсаңыздар болот. Үстүнкү багаждарын дагы жасап коюптур. Андан кийинки пассажирский Delfin унасын көрөбүз. RX Sprinter пассажирский экен. Assalamu алейкум. Канча деп атасыз? 13,5. 13,5 миң. Канча орунду? 19. 19 орунду экен. Ички абалдары жакшы көрүнүштөрү. Мен сиздерге номер телефондорун айтып кетейин. Номериңизди айтып коюңуз, жазуусу жок экен, Жазуусу жок бу анда. Номериңизди айтып коюңуз анда. 0776 776 03 87 77. Ушул номерлерге чалып байланышасыздар. Баасын сиздерге айтып кеттик. Мен сырткы көрүнүшүн бир катар сиздерге көрсөтүп чыгайын. Туристический уна десек дагы болот. Башка өлкөлөргө же бир жакшы алыскы жолдорго жакшы унаалардын бири десек дагы жакшы жарашат. Пробег кандай экен бунун? Пробег 400 жүргөн экен, Жакшы. Кабарчы 24. Моторлор алмашкан эмеспи? Жок, Өзүнүкү родной турат, Жаш экен. Андан кийинки дагы Sprinter RX унасын көрөбүз. Бул дагы пассажирский экен. Сатуучусу дагы ичинде отурат. Сүйлөшүп көрөбүз. Алгач сыртынан бир катар көрүп коелу. Mercedes 315 Siday 2.2 объем экен, 2008-жылы чыгарылган. Баасын сурап көрөлүчү. Баасын канча деп турат экен. Assalamu алейкум. Баасын канча деп атасыздар? $10,5 миң деп АКШ долларын сурап турат экен. Ички көрүнүштөрү жакшы. Канча орунду? 20, Шаарда жүргөн окшойт. Шаарда линияда жүргөн экен. Линиясы менен сата бересизби? Линиясы менен кошо сата берет экен. Номер телефону көрүнбөй калыптыр. Айтып кете турган болсок 755 38 68. Аягында кайсы экен номер? 87. Ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот экен. Но ушул каттамда линияда жүргөн экен. Сырткы көрүнүштөрү жакшы эле көрүнүп турат. Баасын $10,5 миң деп айтылыш баалары болот экен. Пробегин бир көрүп коелучу. Агабызды кыйнадык окшойт. Пробег канча жүргөн экен? 708 миң километр жүргөн экен. Мотор өзүнүкү, родной мотор турат экен. Жакшы. Биз алдыга жылып көрөлү. Мына Бартовой унасын көрүп коелу. Бизден мурунку чыгарышта көрүүчүлөр сураган. Баасын 550 миң деп жазып койгон. 96-жылы чыгарылган 2.9 объем простой мотор. Бул дагы 412 Tiday. Аркы дөңгөлөгүн көрсөңүздөр болот. Эки дөңгөлөктү биз мурунку чыгарылыштардагы көрсөтүп өткөнбүз. Негизинен простой моторлор жакшы болот. Көрүп, чалып, эгер жаккан болсо алсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Бизде көрүүчүлөр бар. Газель унасын сураган, Валдай унасы бар экен. Сиздерге бир катар көрсөтүп өтөйүн бул унаны.
Газ Валдай дейт. 2008 жылы чыгарылган, 450 миң баасын жазып коюп тур. Номер телефондор. Эми мен сиздерге сыртқы көрүнүшүнөн бир катар көрсөтүп өтөйүн. Bunun bortu büyük болот экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Арткы дөңгөлөгү 2 дөңгөлөктүү. Абалы дагы орто абал десек дагы болот. Газ 53 унасын көрсөтөбүз. Суу ташуучу уна экен. Азыркы кезде суу ташыган уналар бири жакшы кызмат көрсөтүп турат. Баасын жазбаптыр. 89 жылы чыгарылган. Номер телефону көрүп чалып байланышсаңыздар болот. Сатуучусу жанында жок экен. Биз алдыга жыла турган болсок, сатуучусу жок. Сиздерге сатуучусу бар. Же номер телефондорун жазып койгон. Баасын дагы жазып коюптур. Обмен бар дейт. 350 миң. 2000 жылы чыгарылган 2.9 Musso мотор турат экен. Номер телефондорун жакшылап көрүңүздөр. Спринтер кыскасынан экен. Сидай мотор. Коробка механика. 316. Ой, интересно. Mercedes-Benz Sprinter Delfin RX унасын көрсөтөбүз. Жылы кайсы? 2007. Басым? Басы $15.500. $15.500 деп аксы долларын сурап турат экен. Рестайлинг аябай жакшы жасалган экен. Номер телефонун көрүңүздөр. Свежий деп айтып жатат. Келген, свежий бул кырсаңа. Күздө келген да? Былтыр күздө келген экен. Пробег канча жүргөн? 23 миң. 231 миң. 231 миң жүргөн экен. Мотор роднойбу? Родной мотор турат экен. Сырткы көрүнүштөрү жакшы экен. Мен сиздерге ички абалынан дагы бир көрсөтүп чыгайын. Канча орунду экен? 18 таза документ боюнча экен. Ички көрүнүштөрүн көрүңүздөр. Аябай жакшы жасалган. Сиденьялар откидной жатат, мына жөлөңүштөрү жатат экен. Бүт баары жакшы коюлган. Сапаттуу десек дагы жарашат экен. Андыктан эгер сиздерге жаккан болсо, экранда номерди көрсөтүп кеттик. Биз сиздерге ошол номерлерге чалып байланышсаңыздар болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Коробка механика. Арткы көрүнүшүнөн дагы сиздерге бир катар көрсөтүп чыгайын. Мына ушундай музыкальный аппаратурасы дагы коюлган, колонкалары, сабвуфер коюлган экен. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу мотоцикл келип калыптыр. Жалал Абад унаа базарына мотоциклдерден көрөлү. Бул жерде 2 дана экен. 2 турат. Yamaha модель экен. Басы 100 миң деп атасыздар. Бул канча мотору кандай, канча күчү бар? 250 куб. Жылы кайсы болот бул? Жылы 2019. Кайсы жактан келди? Кайсы жактан келген? Ишектен, Ишектен келген экен. Мына азыр айдап да көрүп атсат, аябай жакшы экен. Азыркы жаздын күнүндө ушундай мотоцикл менен жүрсөңүздөр аябай жакшы болот. Сейилдеп гана айдайсыздар. Алды көтөрүлөт экен, экишмек. Сиз айдап көрдүңүз, Жакшы экен. Бунусу да ошондой эле баасы. 65. Бунусу 65 миң. Болушу. Болушу 65 миң деп айтып жатат. Кызыл түстөгүсүн. Мына азыр биринчи көрсөтүп аткан ак түстөгүсүн жүргүздү. Бунусун дагы айдап көрөт экен. Өчүрүп алды. Bunысы күчтүүрөөк окшойт. Bunысы кайсы жылкы? Жылы кайсы? 2020 бу. 2020, Номериңизди айтып коесузбу? Маркасы кандай?
222 222 28 28 76 78. 76 78 ушул номерлерге кайрылып чалсаңыздар болот экен. Бары кызыгып көрүп атышат азыр. Балким сиз издеген мотоцикл болуп калган болсо, чалып байланышып алсаңыздар болот.